Камбаралы Бобулов. Арманду биздин балалык. Повесть. Окуган жана аудиолоштурган Адрет Чубаков. Үчүнчү аудио бөлүм. Эсимден кетпес бир арман. Согуш башталып, кантип биринчи класска барганымды, кантип тамга таануу окуганымды азыр эске түшүрө албайм. Азыр ойлосом, айрым жылдары такыр эле мектепке барбай, үйдө гана энеме караан болуп жүрдүм окшойт. 4 класстан гана тартып, астейдил окуганымды билем. Бирок ага чейин класстан класска көчкөндөрүм көңүлүмдө күңүрт калган түштөргө окшойт. Согуштан кийинки жылы 4 класста окуп, тез эле оозго алынып, агайлардын эң жакын элчиси болуп жүрдүм. Жакшы окугандыктанбы, класстын башчысы болуп, балдарды тартипке чакырып, эң алдыңкы партада отурар элем. Көп узабай республикалык Пионер газетасын үзбөй окуп, ага тынбай кабар жаза турган адатты таап алдым. Же жиберген кабарларым жарык көрсөчү. Бирок мен жадабаган, тынбаган бала кабарчы элем. Мектепте болгон окуяларды, колхозго жардам берип, там эки тергенибиз, жүгөрү жыйганыбыз, сабактан кийин класста жалгыз каламда төкпөй чачпай жазып, почта менен салып жиберем. Кабар кетип мен калып, газетанын кайсы санына жарык этип басылып чыгар экен деп үмүттөнүп, күткөн күндөр башталат. 15 күн өтпөй эле газетанын аты кооздолуп жазылган көк конверт колума тиет. Демек менин кабарым жарабай калган экен деп, катты ачпай туруп, алдын ала билип коем. Анткени мындай сыртыгоз конвертти биринчи жолу алып отурган жерим жок. Газетанын жооптуу кызматкери эмне себептен менин кабарымды басууга болбой тургандыгын кеңири түшүндүрүп, мындан арыда үзбөй кабар жазып турушумду сылык өтүнгөн, жылуу жумшак, маңдайдан сылап эркелеткен жооп кат келет. Сыягы жаш баланын көңүлү калып, таарынып жазбай койбосун деп ойлошсо керек. Калп айткан менен болобу? Көңүл сууп, колдорун шалдырап, ичиңен ызаланып, таарынган учурда өздөрү оңдоп деле коюшпайбы? Газетага чыккан кабарлар меникинен деле артык эмес деп кейген учурум көп болду. Таарыныч, өкүнүч басаңдап, кайрадан колум кычыша баштайт. Баса, таарынып коркуткандай редактор менин атам беле, эч бир жанга сыр билдирбей, мага адам катары теңсинип, кымбат убактысын коротуп, жооп жазгандыктарына ары кубанып, ары сүйүнүп, өзүмдөн чоң жогорку класста окуган балдарга мактангандай жооп катты көрсөтөм. Бирөөсү бала түшкүр азаматсың, көңүлүмдү көтөрүп, далга чапса, экинчиси ой көкме, бул жооптун эмнесине мурдуңду көтөрүп кубанасың, кабарың начар экен, жараган жок дептир го. Эси жок, элге көрсөтпөй тып салбайсыңбы? Баса, кабарчылыкты коюп, ата бабаң кылган кесипти үйрөнсөңчү, деп шагымды сындырып коет. Ошол мезгилде азыр кабарларым жарык көрбөй жаткан газетага келечекте башкы редактор болуп 10 жыл иштейсиң деп бирөө айтса, уккан кулак эмес, өзүм да кыпындай ишенбек эмесмин. Шагым сынып жер карап отуруп калчу мен бекемин. Класста жалгыз калып, түнөрүп отуруп, кабарларды биринин артынан биринчи урутам. Дайыма Пионер газетасынын жаңы саны колума тийгенде, жүрөгүм алкымыма капталып, толкундангандыктан тилим кургап, көздөн учкан өзүмдүн фамилиямды таппай, каным ичиме тартылып, сумсайып отуруп калам. Албетте, бул мезгилде артымда отурган балдардын көбү бири-бирине көз кысышып, иштеринен табалашып жатканын көк челкемдин көзү менен көрүп отурам. Мүмкүн аларда андай табалоо деле жок болушу ыктымал, бирок мага ошондой сезилчү. Мен аларга сыр билдирбей, балдар, деп ызалыктан кыргылданган үнүмдү алымдын барынча жаап жашырып кыйкырам. Газетанын 3 бетин ачкыла. Аябай кызык кабар экен. Эмнеси кызык экен? Колхоздун койлорун каршкырдан сактап калган бала жөнүнө жазыптыр. Азамат экен, көз катар мерген болуп жүрбөсүн. Ой, сенин кабарыңды табам деп көзүм оюлду, деген кимдир бирөөнүн сасык какшыгын кулагым чалды. Бирок мен чычалабай калып күлөм да жай жооп берем. Бала, шашпа, жакында окуйсуң. Түшүңдү аян бердиби? Бүт класс жапырт күлүп, тигини колдоп кетти. Боюмду кара тер аралап, ызалуу ордума отура кеттим. Ошол окуядан бир жума өтпөй эле газетанын биринчи бетин ача койдум да, өзүмдүн фамилиямды көргөнүмдө денем дүркүрөп ысып, көзүм ымыр-чымыр боло түштү. Өз көзүмө өзүм ишенбедим. Жок, бул калп, бул менин түшүм деп байкабастан күбүрөп да жибердим. Чын эле ошол замат бул кабарым түштөгүдөй көздөн кайын болуп кетчүдөй аябай коркуп кеттим. Ура! Жашасын кеңеш өкмөт!
деп ордундан тура калдым. Мектепте же андан сыртта бир нерсеге кубанганда, жакшы кабар укканда биз дайыма Токтогулдун атактуу ырынын атын атап, жашасын кеңеш өкмөт деп кыйкырчу адатыбыз бар эле. Класстын баары мени телмирип карап калышты. Окугула балдар, менин кабарым чыгыптыр. Биринчи бетке чыгыптыр. Үлгүлүү кыз дейт. Өзүбүздүн сулуу айкыз жөнүндө деп газетаны булгулактап жаттым. Кабарымда өзүмдүн классташым айкыз жакшы окугандыгын, жолдошторуна дайыма жардам берерин, класста тазалыкты сактап, тартиптүү жүрөрүн жазган экенмин. Ырасын айтсам, бу кара көз, мурду кетирекей, ак чумал кызды ичмен өтө жакшы көрчүмүн. Бул сезимимди ага билдире албай, кыйын абалда жүргөн элем. Карасам бири-биринин колунан газетаны жулагачып, менин макаламды чурулдашып окуп жаткан экен. Айкыз болсо кулагына чейин кызарып, партасында отуруптур. Сыягы алда ичинен кубанып, толкундап жаткан көрүнөт. Бир убакта экөөбүздүн көздөрүбүз кагылышып, мен да уялганымдан башка жакка карап кеттим. Айкыздын көз карашында жакшы көргөндүк, таң калгандык бар эле. Бул кабар мектепке өрттөй тарады. Танапис учурунда жогорку класстын балдары биздин класстын эшигин улам ачышып, мени карап кетип жатышты. Өзүм менен бирге окуган балдардын да мамилелери өзгөрүп, мага жагынышкандай эпилдеп калышты. Айрыкча кыздар мени куттукташып, улам айкыздын кулагына бир нерселерди шыбырашса, ал уялып, тигилер менен урушуп жатты. Кыздардын эмне жөнүндө ага шыбырап, шыңкылдап күлүп жатканы мага түшүнүктүү эле. Мен да ошол чакта Берлинге туу сайган жоокердей сыймыктуу отурдум. Эмне үчүндүр ошондо жүрөгүмдү астыртан сыздатып, мени эл көзүнчө ашкере шылдың кылган баягы сөлдөйгөн узун чомодон азыр өч алгым келди. Ал 6 класста окуйт эле. Ошол замат партамдан суурулуп чыгып, анын классына кирип бардым. Кабарчы өзү келди. Жол бошоткула дешип балдар чурулдашып тосуп, куттукташып, мени ороп калышты. Мен алардан эптеп суурулуп чыгып, баягы досту издедим. Ал терезенин жанында Батиш деген кызга тийишип отурган экен. Кайра жакшы болду. Ушул кыздын көзүнчө осол кылайын деп ичимден сүйүнүп да кеттим. Тайманбай түз анын жанына басып бардым. Көрдүңбү? Дедим газетаны сунуп. Ал эч нерсени түшүнбөй мени чекир көз менен жаман карап, сени көрүп турам. Баягы кабарлары чыкпай, улам жазып колу тешилген бечарасыңда, деп өзү балдарды карап, жалжактап күлүп калды. Бирок класстагылардын эч кимиси аны колдоп күлбөй койгонун көрүп, мостое түштү. Окубайсыңбы? Анын кабары чыгыптыр, деди Батиш газетаны ага сунуп. Чомо шашла макалага көз жиберип, калп эле каткырып күлдү. Тырмактай кабарга мактанган сенде акыл жок, деди ал мени төбөмдөн чукур алып. Кыйын болсоң мынау этектей кабар жазбайсыңбы? Муну мен да жазам, деп кыйынсынып газетаны колума карматты. Бул жолу кимдир бирөөлөр аны колдоп күлүп да жиберди. Андан өч алам деп келип, өзүм сөзгө сынып, эл көзүнчө осол болгонумду сезе койдум. Мойнумдан ысык тер чыга түштү. Бирок ошол замат чукугандай жооп оюма келип, сүйүнүп кеттим. Сени карап тур, экинчи ооз ачкыс кылайын. Бул жаманды дедим ичимен табалап да, кубанып да жатып. Чомонун бир агасы аскер болчу. Балам кат жазбайт акесине деп, апасы дайыма келип, уулуна дубай салам жаздырар эле. Мактанбайын, мен андай каттарды уйкаштырып, ыргылып жиберчүмүн. Сен, дедим ага тике карап, тырмактай кабар эмес, аскердеги бир тууган акеңе салам катты жазууну үйрөнсөңчү, элден мурда. Жымжырт турган класс дуу күлкүгө айланды. Кимдир бирөө азаматсың кабарчы, абдан туура айттың деп менин жаныма чапкылап өттү. Менин жообум ага катуу тийип, ал жооп бере албай дудуктанып, анан күчкө салгысы келип, мени жакадан алып муунта баштады. Балдар бизди ажыратып жатканда, класска китептерин колтуктап, мектептин директору Акмат агай кирип келди. Агай тарыхтан сабак берчү. Чомодон запкы жеп, бир аз уйпалана түшкөн кебетемди агай байкадыбы, жаныма келип, башымды мээримдүү сылап, азаматсың, кабарыңды окудук. Жакшы жазыпсың. Эми үзбөй жазып тур. Эми биздин мектептин борбордо өз кабарчысы бар, деди класста ордуларынан тике турушкан балдарга кайрылып. Баланы кебек-себек берип бакса адам болчудай, деп арткы партадан кимдир бирөө азилди ыргытты. Кебекке тоюп адам болбой семирип кеткендер да кезигет, деп агай чомого кайрылып, экинчи зөөкүрлүгүңдү көрбөйүн. Билесиңби, кабарчы деген элдик киши, ага кол тийгизгендерге катуу жаза бар, деди. Чомонун башын укалап бозоруп туруп калды. Агай өз классыңа бар деп мага баш ийкеди.
Мен бул класстан мартабам ого өтер көтөрүлүп, элдик киши деген ардактуу наамга ээ болуп чыктым. Ошондон кийин ушул көндүм да мектептегилер жол бошоткула, элдик киши келатат деп азил айтышчу болду. Бирок мен чычалабай, андай азилдерди кулагымдын сыртынан өткөрүп, апам айткандай өзүмдү коргошундай салмактуу кармоого тырыштым. Пионер газетасына кабарларым үзбөй чыгып, өзүбүздүн мектепке эмес, районго атым угула баштады. Ал турмак январь айында райондук пионерлердин слетунда сөз сүйлөп, эң аягында бир тууган мектебим жөнүндө ырымды окуп бергенимде, залда отургандар шатыратып кол чаап жиберишти. Райком комсомолдун секретары өз сөзүндө менин кабарчылыгымды мактап, пионерлерди өз мектебинин турмушу жөнүндө үзбөй кабарларды жазып турууга чакырды. Мен слеттон азыр ойлосом космонавттай болуп кайткан экенмин. Бул окуя ошол жылдын июнь айында болду. Мектеп жабылып, каникул эле. Күн кечтеп калганда апама жардам берип мен күп бышып жатканмын. Капыстан Акмат агай биздин коргонго кирип келди. Мен да агайдын келгенине кубанып кеттим. Төргө отуруңуз агай, деп ызаат менен сөрүдөгү төшөккө жол көрсөттүм. Ички үйдө казан аякка аралашып жүргөн апам да чыга калып, агай менен учурашты. Кемпир, сүйүнчү бериңиз, деди сөргө отургандан кийин. Акмат агай орто бойлуу, кырдач мурун, бетинде билинер билинбес сепкили бар, кара тору киши эле. Эки колун көкүрөгүнө алып, Акмат агайга ызаат көрсөтүп турган апамдын сүйүнгөндөн кебетеси өзгөрө түшүп, шашып кетти. Оозуңа май айланайын, сүйүнчү качмак беле? Агай улам мен тарапты жалт-жалт карап коюп, сүйүнчүсүн угузду. Бүгүн мени атай районго чакырыптыр. Азыр ошол жактан келдим. Кенже уулуңуз жөнүндө чоңдордо сөз болуп, аны жакшы окугандыгы үчүн эс алып келишке Артекке жибермек болдук, деди агай астыртан улам бир апама, бир мага карап. Агайдын оозунан Артек деген сөз чыкканда, кептин төркүнүн түшүнө койдум. Артекке жайкы каникул учурунда өлкөбүздүн түрдүү бурчтарынан жакшы окуган балдар келишип, Кара деңиздин боюнда сууга түшүп, ыр-ырдашып, көңүлдүү эс алышары жөнүндө кабарым бар эле. Согуш учурунда Артекти фашисттер аеосуз талкалап кетип, кийинки жылдары өлкөбүздө кайрадан тургузуп, үстүбүздөгү жылы советтик балдар согуштан кийин биринчи жолу Артекти эс алышат деген кабарды газетадан окуган элем. Агайдын кабарын угуп аябай сүйүнүп кеттим. Жашасын кеңеш өкмөт деп кыйкырып жибергенимде өзүм да сезбей калдым. Карасам апамдын колдору билинер билинбес калтырап, эси чыгып калыптыр. Апам бечара эми мени согушка алып кететкен деп ойлосо керек. Муну ойлоп менин күлкүм келди. Эсти чыгарбачы балам, ал эмне деген шумдугуң? Деди үнү дирилдеп. Агай жай отуруп, Артекти апама түшүндүрө баштады. Сиз асти коркпоңуз. Артек Кара деңиздин боюнда. Балаңыз эң алгач Москвага поезд менен барат. Балдар менен Лениндин мавзолейин көрөт. Улуу атага гүл коюп, андан ары өзүндөй балдар менен Артекке кетет. Аларда атайы ээрчитип жүргөн пионер вожатыйлар бар. Артекке барууга ар бир окуучу эле татыктуу боло бербейт. Байгеге күлүктөн күлүк тандалып түшкөндөй, Артекке да жакшынын жакшысы барат. Биздин областтан 3 гана бала барууга укук алды билсеңиз. Област боюнча 3өнүн бири сиздин уулуңуз билсеңиз. Сиз кубана турган жөнүңүз бар. Сиз эмес биздин мектептин окуучусу баратат деп, биз мугалимдер да терибизге сыйбай кубанып отурабыз билсеңиз. Акмат агай сүйлөмүнүн аягына дайыма билсеңиз экен, билсеңиз деген сөздү кыстарып коймой адаты бар эле. Агайды туурап биз да өз ара сүйлөшкөнүбүздө, эби келсе келбесе да атайы билсеңиз деп кайрыла берер элек. Апам каршы болуп, мени Артекке барышыма макулдугун бербей койсо эмне кылам? Кантип көндүрөм деп эң оңтойсуз абалда тыбырчылап турдум. Анткени азыр иш өтө кызып, үйдө бир да бош адам жок. Агаларым, жеңелерим баары тала жумушунда. Ал мезгилде айылдын балдар үчүн эс алууга убакыт да жок эле. Мен мунун баарын көрүп билип турсам да, андай учур андан кийин эч качан болбосуна көзүм жетип турду. Апам эмне деп жооп берерин билбей кыйналып, ары толгонуп, бери толгонуп да отура берди. Жиберейин дейт, үйдөгү иштерди ким кылат? Кызыл уйду жетелеп ким багат? Жибербейин дейт. Жалдырап карап турган кенже уулун мени кыя албайт. Апам да Артекке ушунча алыс жолго өкмөт өзү акча төлөп, бекер алып барып, бекер тамак берип ойнотуп келиш чоң урмат экенин акылы менен жазбай түшүнүп, чайналып отурду да акырында мейлиге барып келсин. Өңү да азгын оңолуп келер жетимчем. Качан ичинде атам өлгөндөн кийин апам эркелетип ушинтип атар эле. Абалар эмне дер экен? Кызыл уйду ким багар экен? Деп сөзүнүн аягын бошоңдотуп жиберди. Акмат агай да апамдын өтө кыйналып жатканын көрүп, кептин төркүнүн башка жактан баштады.
Баланын жолун тоспоңуз байбиче, кокубуз барбай калса арбаган арман болот, деп апама жалт-жалт карап сөзүн уланта берди. Эгерде менин баламды Артекке жиберебиз десе, ишенип коюңуз, бар дүйнөмдү сатып, ак батамды берер элем. Артекке барсам деген 1000-10 миң, барган ошонун ичинде бирөө гана билсеңиз, арман күн биздин учурда Артек курул элек болчу, деп өзүнүн тагдырын ойлоп кейип да жиберди. Кантип эле жетимчемдин көкүрөк күчүгүмдүн жолун тосоюн, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип жатпайбы балам, колумдан келишинче абаларын көндүрүп көрөйүн дегенде Акмат агай жаркылдап сүйүнүп кетти. Мына мунуңуз алтын кеп байбиче, деп ордунан турууга камынды. Апам шашып, кутту үйдөн кур чыкпа балам, деп дализге жүгүрүп кирип, бир кесе айран куюп чыкты. Бул ачарчылык мезгилдеги чоң сый эле. Агай, Артекке качан жүрөйм? Дедим эми көңүлүм жаялып. Өздөрү кабар берет, жакшылап даярдана бер. Анан агай бир нерсени эсине түшүргөнсөп, башын тырмамыш болду да мага кайрылды. Кабарчы, жаңы кийимдериң барбы? Артекке таарышым менен барууга болбойт. Рас, ал жерде өкмөттүн кийими менен жүрөсүң. Жолго жаңы кийим керек. Жаңы ак көйнөк, ботинке, костюм шумалуу керек. Бул тууралуу чоңдор атай эскертти бизде. Анан ойлуу турган апама кайрылып, байбиче, муну эскерткеним башка балдардын арасында сиздин уулуңуз Түлөгөн улактай болуп шөлбүрөп турса, деп сөзүнүн аягын бүтпөй токтоду. Бул кепти директор агай бекер айтты деп ичимден өкүнүп калдым. Согуштан кийинки ачарчылык учурда кийим эмес кызыл кекиртекке жалмап жер тамакта болбай, көздөн нан учуп, бир кесе унга зар болуп турган учурда жаңы кийимдин камын көрө турган мезгил беле. Бар кармаганыбыз жалгыз кызыл уй эле. Ошол уй биздин үмүтүбүз да, ишеничибиз да эле. Эми апам так секирип каршы болот го деп ойлодум. Айланайын апам, топурагың торку болгур апам. Бул жолу да мени аяп айкөлдүк кылды. Абалар эмне дешер экен, билбей турам. Илгертен бери сактап жүргөн кызыл килемим бар. Ошону сатабыз да, деди эң акырында. Акмат агай да мен да куп туура болот деп кубаттай албадык. Унчукпай гана тим болдук. Мен апамды аяп, ичимден ага ушунчалык ыраазы болуп алкыш айттым. Менин апамдай мээримдүү, балага күйүмдүү эне бар болду экен деген ойго кеттим. Сөз болуп жаткан кызыл килем апамдын энесинен эстеликке калган табериги эле. Биздин үйдүн көркү да куту да эле. Апамдын айтуусуна караганда мындан 100 жылдай мурда тайенемдин тайенеси согуп, улам кыздан кызга өтүп отуруп апама жетиптир. Апамда Жанет эжемдин жаңы үй бүткөндө жеткирип берем деп ниеттенип жүргөнүн баарыбыз билчүбүз. Баса, жеңелерим бул килемди кыз балага кыйбай, иштери тарып, өз ара күбүрөп жүрүшкөнүн апам да жакшы билчү. Келиндердин эчкимиси апама даап чыгып, ич күйүттөрүн жарыя айтууга батынбайт. Анткени апам али алды күчтүү. Үй окуатындагы 2 тизгинин бекем колдо кармаган байбиче эле. Апам 30-жылдардагы жылдардагы каатчылыкта, согуш жана андан кийинки кыйын кезеңдерде тырышып бул килемди сатпай, көзүнүн карегиндей сактап жүрүп, менин көңүлүмдү кыйбай Артекке барышым үчүн эң кымбат буюмунда сатууга макул болуп олтурат. Апа, кызыл килемди сатпаңыз, Артекке баргым келбейт деп айткым келди. Бирок 1000 толгонуп антүүгө батынбадым. Артекке баруу кызыл килемден мага алдаганча маанилүү көрүндү. Азыр ойлосом көрсө, бала деген дайыма өзүнүн кызыкчылыгын баарынан жогору коет экен. Ата-эненин кыйналып, өзү жебей ичпей, карга шыйрак болуп, аны сылап сыйпап багып, кийиндиргени жөнүндө аз ойлонот экен. Балам, балам дейт. Балам балал болгондо түшүнөсүң деп, көптү көргөн кишилер башын чайкап, табышмактуу акыл айткандары бекер эмес экен. Директор агай биздин коргондон чыкканда түн караңгы болуп калган эле. Мен сыртка агайды узатып чыктым. Агай жолдо уратып, акыл насаат айткансып, мындай деди. Апаңа чоң рахмат. Көрдүңбү? Эң кымбат килемин сенден аябай жатат билсең. Бул эмне деген мээрим экенин билесиңби? Мени тигиле карап туруп, башын чайкады. Билбейсиң бала. Мына мен жетим өскөнмүн. Ата-энемден 2 жашымда ажырап, алыс туугандар жетим үйүнө беришиптир. Атанын да, эненин да мээримин билбей өстүм билсең. Институтту бүтөр жылым согуш башталды. Ошол жылы күзүндө согушка кеттим. Немецтер менен Москва алдындагы салгылашууда беттештим. Өз көзүм менен адамдардын кыйрап өлгөнүн көрдүм. Мындан 5 минут мурун тамеки чегип сүйлөшүп турган жакын досуң көз алдыңда окко учканын көргөнүңдө, заманаң тарып, жаның кашаят экен. Өлүм менен аралашып отуруп, ал көнүмүш ишке айланып, денең өлүккө айланат экен. Агай ооруш көрүп коюп караңгыда баратты. Мен да анын оюн бөлбөй жанаша кете бердим.
Эне деген адамдын эң кымбат кишиси экенин, ошондой кымбат киши менин артымда жоктугун окопто жатып, туш тарабымдан үстүмдөн сансыз октор учуп жатканда билдим. Жокерлердин ок тийип жаны кыйналганда жөлүгөнүндө апа деп чакырышканын өз кулагым менен уктум. Чабуулга бара жатып, ок тийгенде апа деп бир кыйкырып алып жер кучактап өлгөнүн өз көзүм менен көрдүм билсең бала. Адамдын табияты кызык жаралган билсең, деп агай караңгыда басып баратып, бырс эттире күлүп койду. Согушта өлүм каш менен кабактын ортосундай жакын. Азыр барсаң, 1 мүнөттөн кийин сен жоксуң. Мен окопто жатып ойлонор элем. Ой тобо, мен ок тийип өлсөм, эң акыркы наказым эмне болор экен? Дилиме апа деген ыйык сөз келер бекен? Же мен бул дүйнөдө эч бир байланышы жок, итинер бутагы жок, жакыны жок сокурдай үн катпай жан берер бекенмин. Анткени мен апа деп курман болгон Жокерге көзүм күйчү. Урушта туруш жок дейт. Жокер өзүнүн ыйык милдетин аткарып, қан майданда эң кымбат жанын берет. Ал көз жумгандан кийин экинчи өмүрү башталат. Энеси сүйгөн жары кара кийип, эскерип, боздоп ыйлайт. Жакын туугандары, атасы кабыргасы кайышып көпкө унутпайт. Артынан эскерип Куран окуйт. Албетте аялы жаш болсо эрге тиет, унутат. Бирок өмүр бою 90го чыксын, 100гө чыксын, эне согушта курман болгон уулун унутпайт. Өлүмгө кыйбайт, түшүндө көрүп, түшүндө ыйлайт. Өмүр бою кара кийип, өлгөн уулу тирилип келчүдөй жолун карайт. Ошон үчүн өмүрүнүн эң акыркы көз ирмеминде апасын эстеп, апасын чакырат билсең. Агай бир аз ойлуу басып отурду да кайра сөзүн улантты. Мен согушта жүрүп, эненин улуулугун, эненин баркын түшүндүм. Мен өлсөм артымда жакын тууганымда, сүйгөн аялымда жок эле. Мен өлсөм жаны күйүп, көз жаш чыгарып эстей турган эч кимим жок эле. Мен окопто жатып энемдин жоктугуна аябай өкүндүм. Арман кылып көз жаш алдым. Энем тирүү болсо, мен согушта курман болсом да, энем тирүү кезинде өлмөк эмесмин деп арман кылдым. Мен энемдин көз жашында, үмүтүндө, кала берсе күйүтүндө жашайт болчумун деп заманам куурулду. Агайдын үнү каргылданып, мууну бошоп, согуштагы күйүтүн эстеп, ыйлап жаткансыда, караңгыда мага көз жашын көрсөтпөй, мен башымды төмөн салып, унчукпай баса бердим. Сөз кызып, биз өтө алыстап кетиппиз. Агай көпүрөгө жеткенде токтоду да, сенин апаңдай Айкүл энени төбөңгө көтөрсөң да азды кылат билсең. Бала, бул сөзүмдү жүрөгүңө түйүп кой. Кош, мен кеттим. Сен жалгыз коркпойсуңбу? Деди агай мага колун сунуп. Жок, коркпойм, деп ишенимди жооп бердим. Агай шарт бурулуп басып кетти. Мен толкунданып, агайдын артынан суктанып, анын караны караңгылыкка биротоло сиңип, көрүнбөй калгычактуу ордумдан карыш жылбай карап турдум. Ой, күйүттүү инсан экен го агай, дедим караңгыда жарыя ойлонуп. Шайыр, кабагым кашым дөбөй жаркылдап жүргөн агайдын ичинде ушунчалык күйүт, арбаган арман бар деп ким ойлойт? Ошол минутада агай караңгылыкты, күчтүү боронду али көкүрөгү менен жиреп бараткан жомоктогу ок тийбес, найза өтпөс эр жүрөк баатырдай көз алдыма элестеди. Агайдын бийик ою, тунук акылы, өткүр сезими мени басып, багындырып салгансыды. Агайды мурда эле жакшы көрчүмүн. Биздин мектепке директор болуп келгенине 2 жылча болду. Мугалим аялы бар, ата-анар, кыргыз адабияты менен тилден сабак берет. Гүлнар деген 5 жашар жалгыз кызы бар. Агай кайсы жердеги экенин эч ким билбейт. Бирөө алайлык дешсе, бирөө аркалык имиш деп кеп кылышат. Көрсө тууган уругу жок, жетим болуп өскөн күйүттүү жан тура. Мен үйгө келе жатып, агайдын оор тагдырын ойлодум. Ага чындап боорум ооруду. Эмне үчүн ушундай жакшы адамдардын өксүк жери көп болот? Эмне үчүн Кудайым агайга боор ооруп, ата-энесин тирүү калтырган эмес? Турмушта ушундай да адилетсиздик, зулумчулук болобу? Атам айткандай, айдын 15 күнү жарык, 15 күнү караңгыбы? Эмне үчүн баары түгөл, баары тептегиз эмес деп зээним кейип, ойлоно бердим, кыжыл боло бердим. Сенин апаңдай Айкүл энени төбөңгө көтөрсөң да аздык кылат. Баса бул сөзүмдү жүрөгүңө түйүп кой деген насаат сөзү кулагыма угулуп турду. Мен агай эскерткендей эс тартып чоңоюп, адам болгондон кийин апамдын кадырына жетип, алып эмгегин оң болсо кайтара алдымбы? Азырда так айта албайм. Анткени бала канчалык күйүмдүү, канчалык боорукер болсо да, эч качан ата-эненин кадырына жеткирип түшүнө албайт. Бул турмуштун татаал закондорунун бири экен. Ар бир адам балам деп, анын баласы да балам деп кылымдар улана берет тура. О, арман дүйнө. Агайды узатып өзүбүздүн коргонго жакын келгенимде апам кабатыр болуп, караңгыда кайта жүрөт деп кооптонуп, чоң дарбазанын оозунда мени күтүп туруптур.
караңгыда кайда жүрөсүң балам? Деген апамдын коркконун укканда бүткөн боюм эригендей алсырап, толкундап, демим кысыла түшкөндөй болду. Бүткүл ичимден бир өзгөчө жылуулук, мээрим каптап чыгып, алкымыма капталгандай болду. Ошондо жүгүрүп барып, апамдын мойнуна асылып, эркелеп, жыттагылап, кубанганыма чыдабай жашып да кеттим. Апам да мени бооруна кысып, чачымдан, желкемден жалбарып жыттагылап, "Эмне ыйлайсың жетимчем? Апаң барда ыйлатпайм. Апаң барда жер каратпайм жетимчем. Тирүү кезимде атаңдын жоктугун билдирбейм күчүгүм" деп дарбазанын алдындагы чоң кара ташка отуруп, мени алдына алып башымдан сылап, эркелетип жатты. Башымды көтөрүп карасам, кып-кызыл ай толуп, тээ алтын бешик кыркасынан көтөрүлүп келе жатыптыр. Айдын 15 бекен? Жаныбар кызарып турганын көр. Ай жаанчыл болот экен, деди апам айды телмирип карап. Ошол түнү кечинде агаларым, жеңелерим тамак ичишип жатканда, апам менин Артекке бара турганымды кабарлады. Апамын жетим ишке жараптыр. Чоң шаарларды көрүп, бир ай ичи бекер тамак ичип жыргап келет экен. Дешип агаларым да кубанып калышты. "О, шашпай тургула туугандар. Кызыл килем жөнүндө кеп болгондо кебетиңер кантер экен" дегендей, мен четте унчукканым жок. Артекке барыш үчүн мага бир сыйра жакшы жаңы кийим сатып алыш керек экендигин апам коңгуроо менен угузганда, бардыгы көпкө унчугушпады. Таш кеседен шоп-шоп этип ууртап ичкен аталанын гана үнү угулуп калды. Мен астыртан ар биринин кабак кашын карап чыктым. Агаларым сырларын ичине катышып, көздөрүн апамдан ала качып, туюк түр менен унчугушпайт. Булардын кебетелеринде жакшы жышаан жок деп, ичим уйгу-туйгу болуп, жүрөгүм опколжойт. Тунжураган тынчтыкты биринчи болуп чоң акем Бакир бузду. "Азыр кысталыш кезде пулду кайдан табабыз? Балаң Артекке барат деп бизди багып отурган кызыл үйдөн айрылабызбы, апа?" деди жактырбагандай. Иш жаман деп жүрөгүм болк этти. Апам унчуккан жок. "Артекке барбай койсо карызы бар бекен?" деп ортончо агам маселени түз койду. Апам дагы унчуккан жок. Сыягы баарынын сырын билгиси келди окшойт. "Кичине бала айыкка кетсе, кызыл үйдү ким багат?" деди чоң жеңем да жактырбаган үн менен. Апам тимирейип төмөн карап, дагы сырын билдирбеди. Апам да булардан жалтанып, уадасынан кайттыбы, барбай калдым окшойт дедим, ичим туздай ачышып, өңгүрөп ыйлагым келди. "Барамын дедим, барамын." Апамдын тизесине башымды коюп чоёктодум. "Мага жаңы кийимдин кереги жок. Жибербесеңер өзүм качып кетем." Менин бул чечкиндүүлүгүмө агаларым таң калгандай, бири-бирин эмне кылабыз дегендей астыртан карашты. "Эй, тил албас жетим", деди эң кичине агам чөгөлөп отура калып. "Сени ушул бит баскан тааршымың менен Москвага эмес, мына Оштон кубалап чыгат. Кубалап чыкпайт" деп ыйлап жибердим. "Атам тирүү болсо жибермек. Атам жок да", дедим чын эле атамдын жоктугуна зээним кейип, өксүгөнүмдү билгизип. Мен көпкө өксүп ыйладым. Агаларым унчукпай отурушту. Апам өксүйүп өсүп кеткен чачымды назик, мээримдүү сылап олтуруп, акырында мындай деди: "Баятан бери унчукпадым. Силердин жибере турган түрүңөр жок. Менин эң кенже уулум. Жиберем. Атасынан сагыр калды. Ошону ойлобойсуңарбы?" деди апам жемелеген түр менен. "Ар кимиңди бармактайыңдан ушинтип баккам. Ар кимиңди кубантам деп күчүмдү, пулумду да аяган эмесмин. Кан жөткүрүп жатып экөөңдү үйлөнттүк. А менин кызыл килемиме эч кимиңдин бир тыйынын корогон эмес. Төркүнүңөрдөн сеп болуп келген эмес. Бул келиндердин адресине ыргытылган таш эле. Тирүү кезимде кааласам жаннет жанга берем. Кааласам базарда сатып балама кийим алам", деди сөзүнүн аягында ачырканган үнү менен. Апамдын мындай кесе сүйлөгөнүнө ичимден кубанып, жыргап отурам. Агаларым бирин-бири алма телме карашып, үн чыгарышкан жок. Анткени алар апамды өтө сыйлашып, сөзүн эки кылчу эмес. Кантке менен дүйнө чиркин таттуу да. Бекер жерден колдон шыпырылып кетип жаткан кызыл килемге ичтери ачышып, аны жатка ыра көрүп кыйбай отурушту. Менин баамымда, агаларымдын кыйылуусунда аш көздүк эмес, акылымды аралап келген таберик килемди колдон чыгарбай, үйдө сактап калуу аракети, өзгөчө намыс ариет маселеси. Агаларым сөрүдө айдын жарыгында олтурушуп, кабыргалары менен кеңешип, аны ойлонушту, муну ойлонушту. Акча табуунун түрдүү жолдорун издешти. Айыл боюнча, колхоз боюнча кимден акча карызга алууга болот, ким берет, ким бербейт, анын баарын беш колдой санап чыгышты. "Апа, тил алсаңыз азыр килемди сатууга ашыкпай туруңуз. Мен кызыл уйдун музоосуна бирөөдөн карыз акча издейин", деди чоң атам акыры акылтап.
Музоону азыр беребизби? Деди апам чочуган түр менен. Ошону ойлонуп атам. Күздө уй сүттөп калган мезгилге макул болгон адам издөөм зарыл. Ырас, андай адамдын табылышы кыйыныраак, деди чоң агам туюк аскага камалган кишидей аргасыз сүйлөп. Чоң агамдын бул акылына баары макул болушуп, туура табышты. Ушуну менен сөз бүттү. Менин Артекке бара турган кабарым эртеси эле айылга, андан ары бүт колхозго дуу тараптыр. Жолуккан чоң кичүүдөбөй атайым мени токтотуп, Артекке качан жөнөмөк болдуң деп сурашат. Областан 3 экен, 3-өнүн бири биздин бала экен деген сөздөр ар бир үйдө кызуу талкууланып жатса керек. Кечинде жеңелериме тамеки тизүүгө жардам бергени сарайга бара калсам, отургандардын баары эле көздөрүн менден алышпайт. Анча-мынча теңсинбей жүргөн кыздар да мамилелерин өзгөртүп, улам мен жакты жалт карашып, өздөрүнчө назик үндөрүн чыгарып күлүп калышат. Ал турмак бирөөсү атайы ордунан туруп келип, тамекинин кош чалбырагын кулагыма кыстарып, карызда кылып кетти. Жаңы салт боюнча кимдин кулагына кош чалбырак кыстарылса, ошол ысык тамак бышырып келиши керек. Адатта мындай зат чоң жигиттерге, чөнтөгүндө пулу бар жигиттерге багышталчу эле. Сыягы Артекке барат деген атагын белгилүү салтты да бузуп, мени чоң жигиттердин катарына кошуп да жиберди окшойт. Кимдин мынчалык сөзгө алынып, кадырым күтүлбөгөн жерден ушунчалык эл көзүнө көтөрүлгөнүнө сүйүнүп, кубанганымдан бутум жерге тийбейт. Чын эле мен жерде эмес, асманда канат байлап учуп жүргөнсүйм. Агай өзү айткан, жакында жөнөйм, Москваны көрөм, Ленин атаны көрөм дейм. Өрөп-көп кубанычымды ичиме батыра албай, эй жетим, өпкөңдү бассаңчы, Артекке жетпей поездден учуп кетип жүрбө деп, өзүмдөн чоң агам ысык демимди басса, анын сөзүн уккум да келбейт. Мен дагы анын көрө албай жатканына ызаланып, сени Артекке эмес мынабы ошко чакырбайт дейм ичин күйгүзүп. Экөөбүз уда болгон үчүн өч элем, жакындашсам эле тытыша кетчүбүз. Бечара ал согуш учурунда бизди тоңуп калбасын деп, 6 чакырым шахты турган жерден көмүрдү күнүгө жонуна көтөрүп ташып жүрүп, 3-4 жыл катары менен мектепке барбай жүрүп, өз катарынан калып окубай койгон. Азыр колхоздо арабачы болуп иштейт. Бирок менин кубанганым курусун. Чоң агам күздө бере турган музоого акча издегенине 3-4 күн өтсө да, бар аракети текке кетип, күн сайын апама сабырсыз кабар берет. Эч бир макулуктан күздөгү шарт менен музоого карыз акча чыкпай атат. Суранбаган, кызыл жүзүм саргайып, зарыкпаган адамым калбады. Эртең кырколго чыгып, дагы бирөөгө барам деп оозунан бош сөзү чыкса, менин айлам түгөнүп, заманам куурулат. Апамдын да паанайы пас боло түшөт. Кантип бүтүн элде бир музоого пул табылбасын деп, апам шектенгенине нааразы болуп кобураса, чоң агам чычалап, кызууланып жооп берет. Мага ишенбесеңиз мусурман, өзүңүз ар кимден териштирип көрбөйсүзбү? Ишенем. Сен өгөй белең, ишенбегендей ботом. Мен өгөй балдарыма да ишенип, оокат кылып жүрбөйүмбү? Деп өзүнчө кейип кепчип алат. Ошентип эч кимибиздин сиркеси туу көтөрбөй, кечинде айвандагы сөрүдө жер карап үңкүйүп отурган элек. Коргондун дарбазасы шарт ачылып, угуза жөтөлүп, Орунбай жээн кирип келди. Ырасымды айтсам, мен аябай кубанып кеттим. Үзүлгөн арканым улангандай үмүттөнө түштүм. Анткени бул киши жетим жесирдин көңүлүн калтырбаган, ак ниет, адилеттиги үчүн жанын аябай кармашкан, ар намыстуу киши эле. Орунбай жээн жетим өсүп, Совет бийлигинин учурунда адам катарына кошулуп, аттуу тондуу болуп, учурунда басмачылар менен кармашып, 30-жылдары биздин колхозду курууга белсемдүү катышып, далайларды кулакка тартыптыр. Ой ботом, бул большевиктин кылбаганы барбы деп, апам туюк сүйлөп койгонуна караганда, Орунбай жээн кезегинде оомат келип, агын суудай гүрүлдөп турган кезде далайды баштан өткөргөн көрүнөт. Согуш алдында биздин айылда бригадир болуп, жашынын өтүп кеткенине жараша аскерге алынбай, урушуп талашып жатып, эмгек фронтуна барып, улуу Фергана каналын казууга катышып, согуш бүтөр жылы чачына, сакал мурутуна ак кирип, айылга аман эсен кайтып келди. Азыр өзүбүздүн айылда мурап болуп иштейт. А менин чоң агам бригадир эле. Мен ордумдан ыргып туруп, жээнге дилгирлик менен чуркап барып кол берип, изааттап, төргө өтүңүз дедим. Жээн менин дилгирлигиме ичи жылып, отурар замат мени мактап кирди. Тажыңа, ушул балаңыз өзүмдү тарткан. Ушул тайекем окуп акса большевик болот деген үмүт бар, деди. Чоң агам сунган чай пияланы колуна алып, чайды бир уртап коюп, аттиң ай, Совет өкмөтү дилим катканда келип, жакшылап сабатым жоюлбай, 30 күн мектепте окуп, сокурбойдон кала бердим. Дүйнөдөгү көп нерсени түшүнбөгөнүмдү жүрөгүм сезет. Ошондо ушу тайекемдин жашында болсомчу, окуй берип,
окуунун түбүнө жетип тынар элем аттиң күн. Академик болор элем. Бир арманым ушунда, деп арман кылып, эки алаканын карс чаап койду. Апам да чоң агам да макул болушкандай баш ийкечи унчугушпады. Баса, колуңду бер Тайеке, деп менин колумду бекем кысып, маңдайымдан чоп этип өп койду. Москвага баратыпсың, Артекке баратыпсың. Уктум. Мындайга бар жерде жатмак беле. Чоң Таекем тирүү болсо терисине батпай сүйүнөт беле. Сенин барышың баарыбыз үчүн кубаныч, сыймык. Биздин бала Москвага барып, Ленин атаны көрүп келет деген эмне деген кеп? Ишенбесеңиз өкмөткө ушунча жыл жан дилим менен ак ниет кызмат кылып, ак чач болдум. Москва эмес Фрунзени көрө элекмин, деп ататынча карсылдап күлүп, көзүн мага жарайсың ишке дегендей кысып койду да сөзүн улантты. Тайеке, бактылуу экенсиң. Өкмөткө ыраазы бол. Биздин өкмөт чыныгы элдик өкмөт. Эгер билсең, азыр биздин баардык жерибизде ачарчылык, жетишпегендик, аламат согуш өткөн жерлерде шаарлар кыйрап жатат. Эл азап чегип онтоп жатат. Ошого карабастан биздин өкмөт сага окшогон жакшы окуган балдарга көңүл буруп, каражат бөлүп Артекке жиберип атат. Бул чоң саясат, деди оң колунун сөөмөйүн чочойтуп. Жакшы окуп, жакшы жүрүп, бул ишеничти төө менен жер казып актоо керек. Жээн өзүнүн чукугандай тапкан сөздөрүнө өзү кубанып, апам, чоң агам эмне үчүн шаңдуу колдошпогонуна кыжыры келдиби, колундагы чайын дасторконго коюп, аларга тике кайрылды. Силер оозуңарга талкан салып алгансыңарбы? Унчукпайсыңар эле унчукпайсыңар. Эмне болгон силерге? Деди. Орунбай жээн таң калгандай. Апам да чоң агам да заматта жооп беришпей, жертиктеп унчукпай калышты. Акырында апам чымын учкан тынчтыкты бузуп, эч бир жандан карызга акча өнбөй жатканын айта баштады. Мен бала кыялымда, тажеңе, ошол да кеп бекен, мурда эле менден сурабайсыңарбы деп жибереби деп, үмүт менен анын оозуна эле жалдырап карап калдым. Жээнин жайдары кебетеси заматта өзгөрүп, оң колунун аты жок бармагын улам тиштеп унчукпай калганда, менин да үмүтүм бөксөрө түшкөндөй болду. Менин памимде биздин элден акча чыкпайт. Бакир кызыл жүзүн саргайтып бекер бар болуптур. Эптеп сетте оокатын кылдыратып жаткан элде акча болмок беле. Карызга акчаны мен табам. Эртеген оокатка барам. Базарда эт саткан пулдуу бир досум бар. Ошого барам, тилимди алат, деди ишеничти түр менен. Барыбыз апам, чоң агам, өзгөчө мен кубанып кеттим. Ырасымды айтсам, жээндин мойнуна асылып, эркелеп өпкүм келди. Адам баласы жылчык таппай, туюкка камалып турганда кайрат берип, жол көрсөтүп, колун созгон эр жүрөк, ак пейил жанды ушунчалык урматтап, ыйык бириндей таягын келет эмеспи? Ырасында биздин айылда арнамыз көй, башка бирөөнүн өксүгүнө, кырсыгына, кайгысына чын дили менен күйүп, жардамын аябаган, жамандыкта бел майышып, аны тең бөлүшүп тике турган адам ушул Орунбай жээн эле. Ошончун аны биздин айылдыктар сыйлашып, баштарына мүшкүл түшсө акылдашат. Керели кечке колхоздун оор жумушунда жүргөн Бакир, Алан, Амиралы абалары маселет бүтүп, бир чечимге келгенден кийин эс алып уктоого кетишти. Айвандагы сөрүдө үлпүлдөп күйгөн жип чырактын жарыгында апам, Орунбай жээн, мен үчөөбүз калдык. Менин санаам санга бөлүнүп, делебем козголуп, уйкум кайдан келсин? Жыйындагы кеткиси келбей ийи кирип отурган апам менен өткөн кеткенди сүйлөшүп, пияладагы чайды улам уртап коюп отурду. Түндүн бир окумунда ордунан кагынып турду да, бир нерсени эсине түшүргөндөй, сөөрүнүн кырына көчүк басып, кайрылып, мындай деди. Тажеңе, айтайын дегеним, балдарыңыздын тилине кирип наристе баланын убалына калып, өксүтүп койбоңуз, деди апама жал-жал карап, суюк мурутун колдорунун салалары менен сылап коюп. Менин кызыл жетим өскөнүмдү өзүңүз жакшы билесиз. Азырда ойлосом, мынау көкүрөгүм өксүп, арман кайгы менен биротоло чырмалып калгандай такыр жазылбайт. Наристе кездеги өксүктөр такыр көңүлүңнөн кетпейт экен. Алар азырда мени түшүмдө ыйлатат. Адамдын алтын башы эсен болсо пул табылат, дүйнө табылат. Наристе баланын көңүлү табылбайт. Бул сөзүмдү эсиңизге түйүп коюңуз. Мен сизге бала кезде башынан өткөн бир окуяны айтып берейин. Чоңдордун сөзүнө кулак салсам, араван дешип ооздорунан түшүрбөй мактанып калышат. Анын коондарыбыздын жүзүмүн, анжирин, шабдалысын шилекейлери агып макташат. Арава мынау биздин кызыл тоонун ар жагы экенин да билем. Өзүм барууга али жашмын. Анын үстүнө тоголок жетиммин. Эжемдин колунда эптеп күн көрөм. Отуну менен чыгып суусу менен кирем, деп каңырыгы түтөп, о балалык кезин эстеп, үнү дирилдеп, жашып кетти. Атасынын көрү. Өткөн заманда менин көбөчүм бар. Байлардын тукумдарында көбөчүм бар. Анын баары кетпей, мынау көкүрөктө турат. Ал кызууланып, оң колу менен көкүрөгүн муштап койду.
Жетим кезде эмнелерди көрүп, эмнелерди баштан өткөрбөдүм. Ошол себептен кече атаң көрүп байларды кулакка тартканда ырасын айтсам, эч тартынбадым. Аларды аяп койбодум, өчүмдү алдым. Деп кадимки адатын карматып, шаңкылдап жайтары күлүп алды да, мен баягы эски сөзүмө түшүп кетипмин. Баса, ошентип эжемдин үйүндө жүрөм. Жездеми өзүңүз билесиз, кежир адам эле. Ан сайын бирөөлөрдүн соода сатык жүгүн эшектерге артып, Ошко, Өзгөнгө, Анжаанга, Ферганага, Араванга кетер эле. Ушул убакка чейин түшүнбөйм. Араван көзүмдөн учуп, оттой болуп туруп алды. Жездеме өзүм айта албай, айбыгам, айдым сыйбайт. Бир нече жолу эжеме ички сырымды муң кылып айттым. Эжем раматылык, топурагы торку болуп жаткан жер жайлуу болсун мен. Эжем раматылык жездеңе айтып көрөйүн, тил алса деп убада берет, бирок унчукпайт. Күндөр өтө берди. Бир жолу кечинде тамак ичилип, колго жездемин колуна суу куюп жаттым. Эмне болсо ошо болсун деп тоокелге салдым да, жездеме өз тилегимди айттым. Сизге жардамчы болуп, эшектериңди айдашып, Араванга кошо барайын дедим. Жездем жактырбаган жаман көзү менен мени жерге киргизе карап, ордунан унчукпай туруп сыртка чыгып кетти. Мен ошондо эжемдин аярлап так жообун айта албай жүргөнүн ошондо түшүндүм. Ошентип арманым арылбай, бала кезимде көзүмдөн учкан Араванга совет бийлигинин учурунда өзүм күрүлдөп атка минер болгонумда атайы бардым. Аттиңай арман күн, деп жээн алаканы менен санын тарс этип чапкылап сөзүн улантты. Атчан жүрүп Аравандын өзүн, айланасын, ойгырын кууп аралап көрдүм. Коондарбызын, жүзүмөн, анжырын армансыз жедим. Бир кызык жери көңүлүмдө өйүп жүргөн өксүгүм толгон жок. Бала кезден эңсеген Араванымды таппай, ошондо муңайыңкы кайттым. Билсеңиз, мен ушуга аябай таң калдым. Эмнеликтен мындай болду деп өзүмдөн өзүм купуя сурадым. Азыр ойлосом, наристенин жүрөгү башкача сезип, көзү башкача көрөт экен. Ишенсеңиз тайжыңы, сизге калып магачын. Азырда Араван түшүмө кирет. Араванга барам деп жолдо жей турган оокатымды жооныма көтөрүп сапар тартам. Күндүн ысыгына, суугуна карабай, ач токума карабай жол жүрөм. Такыр арбыбайт. Бет маңдайымда не бир бийик тоолор турат, күкүктү аккан чоң дарыялар кездешет. Мен алардан аша албай, өтө албай айлам куруйт. Караңгыда туңгуюктарга камалып өңгүрөп ыйлайм. Ойгонсом түшүм. Эгерде наристе кезимде Араванды көрсөм, азыр түшүмдө ыйлабас элем, түйчүк тартпас элем. Сыягы адамдын түшүнө бала кезинде аткарылбай калган армандары кайталанып улам кирип, жүрөгүн мыкчый берет окшойт. Деп сөзүн бүтүрүп, көпкө унчукпай отуруп анан мени эркелетип, чачтарымдан уйпалап кармап, үйүнө басып кетти. Мен ошондо Орунбай жээндин бул арманга толо аңгемесине анчалык маани бербей, кулагымдын сырты менен кетирген экенмин. Артекке барам деп өпкөм алып учуп көп турган чагымда, балалык менен ушул бир карыш жерде турган Аравандын эмнесине анчалык күйүп пышты экен деп назар салбасам керек. Далайды баштан өткөрүп, далайды баштан кечирип, турмуштун ысыгына күйүп, суугуна тоңгон мезгилимде ойлоп көрсөм, жээндин арманында айыкпас дарт бар экен. Ал дарт дайыма жүрөктүн ашынган оорусундай сыздатып, тынч уйкуңду бузуп туратпайм. Эртеси таң аткандан тартып, Орунбай жээндин ноокаттагы эт саткан соодагер досунан акча карыз алып, биздин үйгө кубанычтуу келишин көз алдыма элестетсем, жүрөгүм туйлап, өз кабынан секирип чыкчудай болот. Керелгичке тамдын аркасындагы картошканын түбүн кетме менен жумшартып, үстүбүздөгү чоң жолдон машина өтсө, качан токтоп, жээндин карааны көрүнөр экен деген үмүттүн кучагында жашадым. Мындай учурда жайдын узун күнү андан бетер узарып, убакыт өтпөй койду. Күн түш оодо, жээнден кабар болбоду. Күн бешим болду, ал көрүнбөдү. Улам жол карай берип, сабырымсыз күн батканда үйгө келдим. Апам уюн саап, сүтүн казанга куюп жатыптыр. Менин каш кабагымдан көңүлүм чөгүп, сарсана ой жүрөгүмдү мыкчып турганын сезип, казандагы сүттөн бир чоң пиалага куюп, колума сунду. Жүрөгүң ойноп турат, ичип ал. Жээнден да кабар жок, деп өзүнүн кабатыр болуп жатканын билдиргиси келбей, терс бурулуп кетти. Менин жүрөгүм жаманчы шаанды алдынан сезгендей ойноп туруп алды. Сүттү өзүмдү зордоп араң ичтим. Аңгыча Бакир, анын артынан алан абам кубалашып келишип, ар бири жээн келдиби деп апамдан сурашты. Бардыгы жээндин жакшы кабар менен келишин күтүп, сөрүдө кечки чайын ичип, ойду кыйды кеп кылып, жайбыракат отургандай кебетеленет. Бирок ар биринин көңүлүнүн терең оюна, кокус иш оңунан чыкпай, жээн куру колго айтса эмне кылабыз деген оор маселе тургансыйт. Мен алардын кебетесин көрүп, ичимден өзүмдү жамандап көрүп кеттим. Артекке барбаган адамдын бирөөдөн карызы барбы деп
күтүлбөгөн жерден эгер Жээн акча таппай келсе мен барбайм деп баш тарткым келди. Ошол учурда дарбаза кыйчтып ачылып, караңгылыктан Жээндин узун бойлуу караны көрүндү. Баарыбыз эле ошол жакты мойнубузду буруп карап калдык. Мен ордуман тура калып Жээнди утурлап тосконумду да билбей калдым. Анткени адам бир нерседен үмүттөнүп, зарыгып күткөндө ошол тилегине бүт жан дили менен берилип, өзүнүн алабалын көп учурда унутуп коет эмеспи? Жээн менин дилгир кебетемди көрүп, өзү айыптуудай көзүмдөн көзүн ала качып, өңү кубарып, билинер билинбес калчылдаган колу менен желкемден кармап, өзүнө имире тартып эркелеткендей унчукпай алдыга карай басты. Мен жолум болбой калганын айттырбай түшүнүп, артынан ээрчи бастым. Жээн отургандар менен үнсүз баш ийкеши учурашты да, сөрүгө малдашын токунуп отуруп, «Муздак суу барбы?» деди арыган жана чаңкаган жүзү менен отургандарды кыдырата карап. Мен жетип барып далистен таш кесеге суу куюп чыгып Жээнге сундум. Ал муздак сууну тартып жиберип, кесени мага карматып, көксөсү кангандай үшкүрүп коюп, кейиген үнү менен «Өзүңдө жок, ааламда жок деп бекер айтпаган эмес ата бабабыз. Үмүттөнүп барган досум Ташкентке кетиптир. Качан келерин Терүүжан билбейт. Акча сурап кайрылбаган белдүү киши калган жок ноокатта. Баары эле жок деп карганышат. Айлам түгөнгөндө жаңы базардагы эски досум Марикке да бардым. Андан да жолум болбой кайттым» деп жалдырап карап турган мага боору ооругандай өкүнүп сүйлөдү. Отургандар бири-бирине тике карашпай, ооздорунан сөздөрү түшүп, баштарын көтөрбөй жер карашты. Баары оор абалда чайналып тунжурушат. Апам бечара сары чөптөй болуп кумсарып, эриндерин бекем тиштеп, нестей боло түштү. «Артеке барбайм» дедим чечкиндүү добуш менен. Баары өз кулактарына ишенбей, заматта эмне болуп кетти дегендей мага таң калып жапырт карашты. Алар тетирисинче мени чатак салып, тултуңдап, таарынат деп кыялбай турушса керек. Мен чын дилимден баргым келбей турганын айттым. Мен үчүн апамдын энесинен калган таберигин, килемин сатышын каалабайм дедим. Баятан бери жер чукуп үндөй отурган абаларым үстүлөрүнөн оор жүк түшкөндөй жеңил дем алышып, мага жарайсың дегендей ыраазы болуп карашып, өз ара сүйлөшүп жатты. Бир гана апам ойлуу кебетесинен жазбай, өз оюн жарыя айтпай унчуккан жок. Жээн да тек караңгылык жакка көз жибергендей сыр билдирбейт. «Баламды жиберем. Килемди эртеге өзүм барып сатам», деди апам балдарына тике карап. Алар унчугушкан жок. Мен апамдын мойнунан кучактап, жашып турганымды билдиргим келбей, өз оюмду ачык айттым. «Апа, килемди сатпайлы. Мен чын оюмду айтып жатам. Килем өзүңүзгө керек болот», дедим өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип. Ошол мезгилде олтургандар кулактарын төрөп, дым дебей тынчып калышты. Апам өсүп кеткен чачтарымдан жыттап, бекем бооруна кысты. Ошондо мен токтоно албай, апама өтө ыраазы болгондуктан көзүмө жаш алдым окшойт. Апам менин кандай абалда турганымды сезди. «Жетимчем, мен тирүү кезде сени жер каратпайм, өксүк кылбайм. Килем деген табылат, баланын көңүлү табылбайт. Сени бозортуп, килемди илип отурбайм балам», деди мени улам көкүрөгүнө мээримин төгүп кысып. Апам отургандарга кайрылды. «Уккан кулак дос душман эмне дейт? Айкан кенже баласынан килемин ашык көрүп тур дебейби? Эртеге килемди базарга алып сатам», деди. «Бара келде тажиңе, сизден ушул кепти күттүм эле. Кантсе да айтылуу ичкиликтин кызысыз да», деп Орунбай Жээн кубанганын билдирип, кадимкисиндей каарсылдап күлдү. Абаларым да апамды колдошуп, «Сиз айткандай болсун, бала каалаган Артекке барып келсин» деген бекем чечимге келишти. Ошол түндөгү менин жүрөгүм толкуп сүйүңөрүмдү дал өзүндөй кылып сүрөттөп бере албастырмын. Кубангандан маңдай, корккондон жүрөк жарылбайт деп улуулар бекер айтышпаса керек. Эгерде кубангандан жарылса, менин маңдайым ошол түнү жарылат болчу. Мен кубанып телегейим тегиз болуп, кубанычым көкүрөгүмө батпай, эгер канатым болсо, асмандагы жылдыздарга карай учкум келип турду. Чоң кубанычымдын иллазатын өзүм гана таткым келип, апамдан уруксат сурап, там ташка төшөк салып жаттым. Жайдын ысык кечи эле. Ошол түнү дүйнө мага ушунчалык таза, жаркын, кең жана боорукер, ырайымдуу көрүндү. Мен там ташта эмес, дүйнөнүн эң бийик чокусунда кадам шилтеп жүргөнсүдөм. Мындай учурда уйку келмек беле. Көзүм умачтай ачылып, асманга толгон жылдыздарды санаганым жок. Менин күлүк кыялым алыста учуп жүрдү. Москва, дүйнөгө атагы белгилүү бул шаарды көрүүнү кимдер гана эңсебеген.
Согуштун алдында Хамза Авам Кара Сууда Саадат жеңем экөө колхозда иштеп, пахта терүүдөн ударник болуп, Москвадагы биринчи жолу ачылган айыл чарба көрсөтмөсүнө барып келгени биздин айылдагы эң чоң окуя болгон. Азыр ойлоп көрсөм, Хамза Авам биздин колхоз эмес, жалпы район боюнча биринчилерден болуп, Москваны өз көзү менен көргөн экен. Ал Москвадан кайтканда өзү иштеген колхозго бурулбай, түз эле биздин айылга келген. Ошондо аны менен учурашабыз деп, айылдыктардын баары биринин артынан бири келишип, үйгө кишилер толуп кеткен. Хамза Авам төрдө, атамдын жанында өз баркын билип, боюн көтөрүп отурган. Мен да сыймыктанып, ударниктин инисимин деп, Авамдын тизесинде москвалык конфеттерден соруп отурганмын. Авам отургандарга түн менен түштөй кылып, Москвадан көргөн билгенин сүйлөп, баарын таң калтырып кеп кылган. Жердин астында поезд жүрөт экен, өзүм бир нече жолу түштөм. Көз ачып жумганча каалаган жериңе жетип каласың десе, эч ким ишенген эмес. Атам уулунун оозун карап, ушул сүйлөп жаткан Хамзабы, же шайтандын өзүбү дегендей ага ишенип ишенбей, ой тобо, Куданын кудурети күчтүү деп жакасын кармаганда, төрдө малдаш токунуп отурган Орунбай жээн туурадан чыгып, Таякесине каршы сүйлөгөн. Таяке, сиз качан бузу коюңузду таштайсыз? Биздин ийгиликтердин бүт баардыгын Кудайдын кудуретине ыйгара бересизби? Аны метро дейт. Советтик адамдар жердин астында кабыргалары кайышып, кара терин агызып курушкан. Деп атама алая карап, чындап эле нааразы болуп, өзүнүн кызуулугун араң кармап, анан жай кепке өтүп, Хамза Авамдын колун өп, чыныгы ажы деп Хамза сени айтуу керек. Бүт баарыбыз сага жүгүнүшүбүз керек. Сен деген кызыл Москваны көрүп келдиң. Сен Ленин атанын табутуна жүгүнүп келдиң. Сенден ыйга ажы жок билгенге. Мындан ары Хамза ажы деп жүргүлө. Деп отургандарга кайрылып, бир нерсе эсине түшкөндөй күлүп койду да, ушул убакка чейин Жолдошбайды ажы деп баарыңар аттайсыңар. Жолдошбай Мекке мейдина эмес, Чимкенден өтпөптүр. Ал содагерлерге кошулуп, ошолордун атын багып, курсагын тойгузуп, күн өткөрүп жүрүп, 6 айдан кийин айылга ажыга бардым деп жанын жеп келген. Хамза биздин өкмөттүн ажысы. Ал агым-кеги менен чоң Москвага барып келди. Рахмат укам, сенин барганың биздин барган. Эми мен баарына мактанып, биздин балай ишке жарап келди деп айтам. Отургандар Орунбай жээндин сөзүн кубатташып, үйдү чуу көтөрүшкөн. Атам гана жээнине нааразы болгондой түр менен унчуккан жок. Орунбай жээн Хамза Авамдын жүзүнө тике карап, Хамза, чыныңды айтчы, аксакал Сталинди көргөнүң жокпу Москвадан? Деп анын сол колун өзүнө тартып сурады. Хамза Авам кара мурутун оң колу менен сылап коюп, карсылдап күлдү. Адам күлө турган суроо бересиз да. Аксакал ар кимге көрүнө бермек беле? Кремльде ойлонуп отургандыр. Көргөнүм жок, калп айткым келбейт. Жээн нааразы болгондой башын жулкуп сүйлөдү. Таяке, балалык кылгансың да. Кап өзүм болсомчу, деп башын чайкап, чоң бармагын өкүнүч менен тиштеди. Сиз болсоңуз эмне кылмаксыз? Деп Хамза Авам да обдулоп ага кайрылды. Менби? Деди жээн үнүн ого өтөр бийик чыгарып. Мен аксакалды көрбөй кетпейм. Көрбөсөм ушул жерде өлөм деп кызыл аянтка жат болмакмын. Өзүм ударник болсом эмнеден корком? Таяке, башың жаш, деп аны чычалаткан. Орунбай аке Федоровдосуна да бармакпы? Деп отургандардын бирөөсү сөз кошкондо, баары жапырт күлүп калышты. Орунбай жээн жулунуп, кайрадан атырылып сүйлөдү. Эмне экен? Федоров досума бармакмын. Ал биздин Москвадагы депутатыбыз. Өзү да келип кеттиген. Акыры эсен болсом ал досума барам, деди жагалданып. Бардыгынан кызыгы эч качан башка бирөөгө ички сырын чечилип айтпаган, ар дайым кулпулуу сандыктай тымпыйып жүргөн Хамза Авамда жашырып жаткан өнөр бар экен. Анда чоң кичүүлөр олтурганда ал өнөрүн кадимкисиндей билдирген эмес. Кечинде өзүнүн айылдык теңтуштары менен дализде бозойчо отурганда алагүй болуп кызыгандыктанбы, көңүлү эрип кетип, Москвада жүргөндө Саадат жеңеме арнаган ырын өзү ырдап берген. Ыр узун болчу, 4 гана сабы эсимде калыптыр. Москвада жүрөт трамвай, киресине пул албай, сүйгөнүм сени эстесем олтурган жерден тура албай. Хамза Авам колундагы чыны кеседеги бозосун ырдап бүтүп жутуп жибергенде, отургандар бир ооздон Азамат, өнөрүңө рахмат дешип, үйдү баштарына көтөргөндө чуулдашканда, очоктун тегерегинде казан аякта аралашып жүргөн Саадат жеңем көтөрүлүп, ого өтөр кара калем менен чийилген кара кашын керип, чөнтөгүнөн күзгүсүн алып чыгып, өзүнүн кара тору чырайлуу жүзүн көздөрүндө сутангандай, ыраазы болгондой улам караганы эсимде. Баса, мен Москвага барганымда кимге арнап ыр жазамын? Хамза Авамдай сүйгөн аялым болбосо.
Ар ойлонуп бери ойлонуп апам жөнүндө ыр жазам да кат аркылуу Москвадан салып жиберем деген чечимге келип, мындай ой тапканыма өзүмдү аябай кубанып кеттим. Ай жарыгында кыялдана берип, эбак түн жарымы болгонун да сезбей калыпмын. Айыл калың уйкуда, иттер да уйкуда. Бир гана менин уйкум келбей, тилегейим тегиз болуп, кубанычтын, чоң үмүттүн кучагында бөлөнүп жаттым. Мен ошол ай жарык түнү катаал турмуштун күтүлбөгөн капилет бурулуштары болот. Азыркы асман чалкыган кубанычым жакынкы күндөрдө көз жашка айланып, өзү катуу шылдың болуп, балалык кезимди өкүнүчкө толтуруп, жүрөгүмө таксалган армандуу окуяга туш келем деп кайдан ойлоноюн. 3 күндөн кийин жекшемби болуп, апам экөөбүз килемди эшекке жүктөп, Ноокат базарына бардык. Ноокат 9 жолдун тоомунда болгондуктан базары өтө чоң. Ага Ферганадан, Кокондон, Кызыл Кыядан, Оштон, Анжияндан, Аравандан, Бегаваттан, Жалалабадтан соода сатык менен сансыз кишилер келишет. Базарда элдин көптүгүнөн башың айланат. Биз килемди көзгө көрүнө жайга илип койдук. Апамдын килемин ар түрдүү оймо чимелери, гүлдөрү бар, тегерегине кыдырата көчкөндөр тартылган, көзүңдү албай карап отура турган атактуу ичкирик килемдеринен эле. Анын согулганына 50 жылдан ашык мезгил өтсө да, эч бир жеринде өөнү жок. Ар түрдүү боектору кадимкисиндей жаркырап турат. Базарга биздикинен башка дагы 5-6 килем түшүптүр. Бирок алардын жанында биздин килем өзүнүн көлөмү жана кооздугу жагынан аттын кашкасындай айырмаланып, элдин көңүлүн өзүнө заматта тартты. Адамдар биздин килемдин жанына топтошуп, көпкө дейре көздөрүн албай суктанып карашат. Колдору менен эт кармалап көрүшөт. Төрдүн көркүн аша турган кууп келишкен килем экен деп башын чайкап тамшанышып, кылчактап карап тургандар андан көп. Сакалы куудай болуп агарган чал чылпак баскан көздөр менен килемди көпкө карап турду да, колунан көрү төгүлгөн чебер соккон экен. Азыр андай уз чеберлер калбай калды, деди жанында турган кара сакал чалга. Анысы да ага макулдугун билдирип, апама угузбай шыбырап жатты. Керек болсо терек жыгылат деген кеп ушул да. Зарыкпаса ушул килемди башка бирөөгө ыра көрмөк беле, деди четте унчукпай турган апама боору ачыгандай карап. Килемдин баасын сурагандарга эси азыр келет деп апам жооп айтып, улаан бирөөнү күткөндөй айланасын карайт. Мен баргыча соодалашпай тургула, арзан сатып коесуңар деген болчу. Мамат абам үйдөн чыгып жатканда, ал мал базарда кармалып кечигип келбей, апамдын тынчы кеткен себеби ошол. Мамат абам чапандарынын эки этегин кур бетке кыстарып, кайдан жайдан куюндай болуп пайда болгондо, апам экөөбүз тең сүйүнүп кеттик. Абам келер замат килемдин соодасы кызуу башталып, кардарлар өз наркын айтып, биз тарап макул болбой, өз баасын коюп, талаш тартыш күчөп жатты. Чыгыш базарынын тартиби кызык. Алуучадан буюмга өзүнүн эң төмөнкү баасын коюп, мисалы 1000 сомдук товарга 300 сом берем деп жулунуп бара келди айта берет. Ага сатуучу адам кыпынчалык ызаланбай, тетирисинче күлүп чайнап, сылык мамиле кылып, өз буюмунун баасын 4 эсе көтөрүп, өз айтканынан кайтпай тура берет. Ошол сымак биздин килемдин айланасында да кызуу талаш тартыштар жүрүп, ар түрдүү баалар ортого салынып жатты. Биздин туугандардан Мамат абам көкөтөйүнүн соода ишине башы ушкан, биз тарапта чоң базарларда болуп, көзү аябай каныккан, мындайча айтканда башка бирөөгө жемин жедирбейт. Ошол себептен апам анын келишин күтүп, азыр көңүл жай четте киришпей карап турат. Тынчым кеткен эле өзүм, килем тез эле сатылып, пулу колго нак түшүп, апам ага кийим кечи алса десем, эки көзү 4 болот. Четте көз салып турган мен дагы өзүмчө кызыкка батып, тамашага кызыгып турдум. Айрым адамдар белинде пулу болбосо да сыр алдырбай биздин килемге асылып, төмөнкү нарыкты айтып жан талашса, айрымдары килемди сатып алууга чын ыкласын жумшап, Мамат абамдын колун жулуп алчудай кысышып, ары кетип бери келишет. Бир убакта кайдан жайдан келгенин билбей калдым. Эки жаат болуп талашкан топтун үстүнөн эчки сакал, колдорунун көк тарамышы көрүнгөн бир чекир көз далдалчы пайда болду. Эшпай келди, эми соода бүтөт деп карап тургандардын бирөөсү сөз баштады. Ырасында Эшпай биздин килемди жакшылап көз жүгүртүп карап, колдор менен кармалап көрүп, эки жактын пикирин угуп, бир аз ойлонуп турду. Анан 2-3 калыс турган кишилер менен шыбырап сүйлөшүп, килемди алууга ынтызар кара жумур, башында ак калпагы бар адамдын, Мамат абамдын колдорун бириктире кармап, мен калыс адаммын, адамдардын соодалашын калыс баалап, соодасын алам. Капа эмессиң да,
талашып тартышып отурбайлы. Килемдин баасы ушул болсун деп эки жакка карады. Сыягы далдалчы калыс сөзүн кап бугандай кес айтты бейм. Мамат абам да, килемге кардар киши да ичтеринен тымып, бири-бирин карап сыралдырбай турушту. Калыс соода болду, баракелде тапкыла деп, тегеректеп тургандар да далдалчыны колдошуп, чурулдап жиберишти. Килемдин жаңы эсинен акчаны Мамат абам санап алып, апама берди. Ошол замат эки тарап далдалчыга тең-тең кылып, мени такып беришип, ыраазы кылышты. Биз килемден айрылып, ичибиз тыз-тыз этип атышып, базардан чыктык. Мамат абам өз иши менен башка тарапка кетти. Апам экөөбүз оокаттан күн батарда көңүлүбүз көтөрүңкү үйгө кайтып келаттык. Апам эшекти минип арт жагымда, мен бутум жерге тийбей өпкөм көп, канатым бардай учуп келем. Базарыбыз ачылып, килемди өз наркына сатып, апам мага артекке кие турган кийимдер, чый баркыт костюм-шым, эки көйнөк, ак шапке, кара ботинке, дагы бир үйдө кие турган карашым сатып берди. Менин эңсеген тилегим тез эле үйгө жетсек, жаңы кийимдеримди боюма ченеп, көчөгө чуркап чыксам, анан тамеки сарайга барып, эл көзүнө бир көрүнсөм, тоготпой жүргөн кыздарга бир көрүнсөм деп энтигип шашып келатам. Бирок жолуң түшкөрү мындай учурда узарып, такыр арыбайт эмеспи. Биздин үй менен оокаттын ортосу 6 чакырым, бир карыштай жер болсо да үйгө жетпей койдум. Сүйүнгөнүмдөн улам апамдан озунуп, алдыга чуркап кетем да, күйүккөнүмдө жеткен жеримде апамды чыдамсыздык менен күтүп турам. Менин үйгө шашканымдын өзүмдөн башка эч бир жан билбеген дагы бир туюк сыры бар эле. Үстүмдөгү кийимдеримде, чачтарымда бит менен бүргө сирке өрүп, алар күнү түнү жанымда ачыштыра чагып, каныма тоюп, борсоюшуп семирип, мени азапка салып, өздөрү жыргап жүрүшчү. Мен ошол биттерден кутулуп, алардан өчүмдү алсам деген көкүрөк кегим бар эле. Ошон үчүн шашпагыла канкорлорум, силер шашпагыла деп кекенип коем. Апам да менин териме батпай кубанганыма жетине албай, чоң иш бүтүргөндөй өзүнө өзү ыраазы, жана көңүлү ачык келатты. Күн батканда үйгө жеттик. Бакир абам, Зора жеңем, Жанат эжем биздин жолубузду карап отуруптур. Базарыңар ачылдыбы? Деп Бакир абам дарбазадан утурлап чыкты. Апам эшектен ооп түшүп үйгө кирди. Сөрүдө отуруп килемди кантип, жана канчага сатканын айтып берди. Баламдын кийимдери өзүнө куп жаңы, деп куржунун ачып, менин кийимдеримди мактанып көрсөтө баштады. Мен үйгө кирип аларды кийип чыктым. Бардыгы менден көздөрүн албай карашып, кут болсун айтышты. Адамдын көркү чүпүрөк деген раста. Балам бечара шүмүрөйбөй жаркырап калбадыбы? Деп апам улам үстүмдөгү жаңы көйнөгүмдү, шымымды ар жеринен тарткылап кармалап жатты. Апа, жетимчең маршалдай кийиниптир, деди Жанат жеңем чын дилинен кубанганын билдирип. Чынында мен ошол учурда өзүмдү маршалдан кем санабай, телегейим тегиз болуп, асманым ачык, көңүлүм шаңдуу эле. Эски кийимдеримди от жагып өрттөйүн, дедим апама кайрылып. Биттердин жазасын берип, атасын таанытайын. Сөрдө отургандар баары күлүп калышты. Апам өзүң бил дегендей баш ийкеп макул болушту. Коргондун сыртына чыгып, картошканын шагына кургак таршыдан ал олонтуп от жактымда, эскирги жеткен тааршымды, баардык жерин жамак баскан боз көйнөгүмдү жалынга ыргыттым. Кийимдерим заматта күйүп, бүргөлөрдүн, биттердин жалынып жалбарып жардам сурап боздогон үндөрү кулагыма угулуп жаткансыды. Силер канкорлорго куп болду деп ичимден табалап жатсам да, сезимимдин терең жеринде аларга болгон аянычым да бар эле. Анткени ошол биттер менен кошо менин өз канымда өрттөнүп жатпадыбы? Баарынан да жүрөгүмдүн сары суусун алган беймаза мезгил жаңы кийимдерге ээ болгондон тартып башталды. Апам бечарадан уйку качты. Иштен келгенден кийин түн жарымга чейин менин камылгама киришет. Жанында отургузуп алып, костюм шымымды, көйнөктөрүмдү өтө этияттык менен бап эстеп сылап көрөт. Мага кайрадан кийгизип көрөт. Өөн жерлерин өзү кайрадан тигип чыгат. Бейтаныш жерде өзүмдү кандай алып жүрүшүм тууралуу акыл насаатын кулагыма коет. Өзүңдүн чоңдорунун айтканын так аткарып, башка балдар менен тытышпай, ынтымакта бол дейт. Мен апамдын акыл насаатына башым дейип, баарына макулмун. Ошентип жайдын күндөрү канчалык узун, бири-биринен айырмасы жок. Бир беткей болсо да өтүп жатты. Бирок мен үчүн убакыт жылбагандай. Күн алыс Акматагай биздин үйгө кечинде келет да кабатыр болбогула. Өздөрү мага кабар беребиз дешти деп, ордунда турбай оп колжуган көңүлүмдү ого бетер толкундатып кетет.
Болжогон июндун аягы да жетип келди, бирок кабар жок. Ичимден кабатыр боло баштадым. Негедир бир жаман кабарды сезгендей жүрөгүм туйлайт. Кайсы жерде басып жүрбөйүн ойлогон оюм, санаам артек болуп, Кара деңиздин боюнда балдар үчүн курулган бул укмуш лагерь көз алдыма келет. Кыялымда өлкөбүздүн туш тарабынан келген балдар менен тең жарышып ойноп жүрөм. Ажайып Кооз Кавказдын токойлорун аралайм. Кара деңиздин жээгинде күнгө какталып, эчилген кумдун үстүндө жатам. Анан чуркап барып, боюмду көлдүн толкунуна таштайм да чаба курам. Алардын баарын ойлой берсең, кыялың үчүн асманга, керемет жомоктордун арасында саякаттап жүргөнсүйм. Анан жаман ойлор кылт этип келет да, өзүмдүн оюмдан өзүм чочуп, эмне үчүн кабар кечигет, кокус жибербей койсочу деп төө чачым тик тургандай чочулап, оозуңа кара таш, андай жаман нерсеге жорубагын, артекке сөзсүз барам деп өзүмдү өзүм алдап соороткон болом. Кийинки күнү бир эле мен эмес, апам да, агаларым да кооптонуп, бирок анысын мага билдиришпөөгө тырышып жүрүшөт. Бир күнү Бакир абам кечинде тамак ичип отуруп, жана кечке жук Акматка жолуктум. Качан баланы жөнөтөсүңөр? Бечара жол карай берип зарыгып бүттү десем, тике карап сүйлөбөй. Эртең районго барам, билип келем деп коомай жооп берди. Бир нерсе сезген түрү бар. Деп апама акырын айтып жатканын кулагым чалып, көңүлүм чөгүп, ыйлагым келди. Ошол түнү көпкө уктай албай толгонуп жатып, акыры катуу уктап кетип, коркунучтуу түш көрдүм. Баамымда Оштун темир жол станциясы болсо керек. Эл ушунчалык кымгут дүбүрөп жүрөт. Алардын көпчүлүгү балдарын артекке узатып жаткан ата-энелер окшойт. Мен станцияга кечигип келиптирмин. Поезд кыймылдап 50 метрдей алыстап кетиптир. Жүгүр бала, жетпей каласың деп, ачуу кыйкырган кимдир бирөөнүн күйүп ышкан камкор үнүн угамда, колумдагы түйүнчөгүмдү ыргытып жиберип, алымдын баарынча чымырканып поезддин артынан жүгүрөм. Поезд толо жаркылдап кубанган, жакшы кийинген пионерлер экен. Алар чурулдашып, жүгүр дешип кол сунушат, кыйкырышат. Мен күйүгүп, тердеп тепчип, поездге улам жакындап куйруктап баратам. Анан 5 метр, 4 метр, 3 метр, 2 метр, 1 метр жакын калды. Эми жеттим го деген үмүт менен кол созом. Улуу тилегим ишке ашып, колум вагондун кырына тийгенсиде. Умтулуп бир секирсем эле чыгып кетчүдөй болом. Бирок антүүгө кубатым жок, алым жок, акактап чуркап баратам. Ошол мезгилде вагондун кырында баягы мен жек көргөн Касым Чормон пайда болот да, ырсактап күлүп, мени күч менен көкүрөгүмдөн катуу түртсө, вагонго илинген колум чыгып кетип, апа деп кыйкырып, темир жолго көмкөрөмөн жыгылам. Поезд кылкылдап, алыстап барат. Өкүнүп ордундан тура албай, өксүп ыйлап жатам. Чочуп ойгонсом, апам мени түрткүлөп, атымдан атап, жанымда коркуп отуруптур. Балам, түшүңдө корктуңбу? Апалап кыйкырдың да, деп башымдан сылап, эркелетип, кагылып үргүлүп жатты. Мен түшүмдөн корккондон үнүм буулугуп, апамды кучактап бышактай бердим. Чын эле түшүмдө ыйлаган экенмин. Көз жашыма кирпиктерим сууланыптыр. Эси чыккан апам мени бооруна бекем кысып мойнумдан, бетимден жалмалап, садагың болоюн, сага өпкөмдү чабайын деп жалына берди. Андан көп жыл өткөндөн кийин да өзүм эржетип, башым катып, балдардын атасы болгонумда да башыма оор иш түшкөн мезгилдерде түштөрүмдөн чочуп, далай жолу апалап кыйкырам, түшүмдө ыйлайм. Кокус апам бар болсо, жаныма ошол замат жетип келип, үргүлүп кагылып, өңү бозоруп башымда отурган болот. Балам, жаман түш көрдүңбү? Коркпо, мен бар, деп энелик мээримин төгөт. О, эне деген бала үчүн түгөнбөгөн мээрим, күндүн нурундай кенч, өйдө турса кубат, буту тайса жөлөк экен го. Адатта ар бала жетилип дөөлөткө тунуп, тилегеи тегиз болуп турганда, өз энесин балдарынча эстебейт. Балам деп тапканын ошолорго ыйгарып жан талашат. Качан гана башына капилеттүү иш түшсө, катуу ооруп калса апасын эстеп, апасын жардамга чакырат. Согушта ок тийген жоокерлердин апа деп кыйкырганы эң акыркы жолу эстегени да кокустук эмес. Эртеси кечинде тамеки теримден үйгө келсем, Ахмат агай менен апам сөрдө сүйлөшүп отуруптур. Экөөнүн тең сабырсыз, кебетелерин көргөнүмдө жонумдан чыпылдап кара тер чыкканын сездим. Бир суук кабар барго деп чочуладым. Бирок сыр алдырбай агай менен жайдарым өзүм менен кол алышып учурашып, сөрүнүн кырына көчүк басып отура кеттим. Бир тыным апамда, агай да унчукпай баштарын төмөн салып отурушту. Агай менин кебетиме жал карап, тартып отурган папиросун ыргытты да,
айыптуу кишидей сөз баштады. Балакай, атасы өлгөндү да угузат турбайбы? Эгер билсең иш жатак, деп ордунан туруп, менин жаныма жакын басып келип, оң колун желкеме койду. Таң эртеңден кеткен элем. Бүгүн районудо чоң чатак салдым. Сенин таламыңды талашып, райкомдун 3-чү секретарына бардым. Өзүм ошко телефон чалдым. Баары эле жер карашы үндөшпөйт. Кийинки күндөрдө иш бузулуптур балакай. Сенин ордуңа башка бирөөнү жиберип коюптур. Айтып, аларды нандыра албадым. Эмне үчүн? Деди мызама чыдабай, үнүм дирилдеп. Ошол мезгилде көңүлүм айнып, жер титиреп, биздин үй айланып тегеренип жаткансыда, ичимдеги бугумду чыгарып, өкүрүп ыйлагым келип, өзүмдү араң токтоттум. Эң кыйын кыжаалаттын учурунда адам баласы ыйласа да көзүнөн жаш чыкпай каларын мен кийин билдим. Ошондо мен дал ошондой акыбалда болсом керек. Эмне үчүн экенин так айтышпайт. Баары эле жер карашып, кечигип калдыңар дешет. Мен күнү түнү жол карап отурбадым багай, дедим жаным күйүп. Менин үнүмдө агай, сиз күнөөлөсүз, эмне үчүн өз учурунда бизге кабар бергениңиз жок дегендей нааразылык бар эле. Агай чычалаган жок, актанган да жок. Папиросун кайра тутантып, анын түтүнүн терең соруп, анан чечкинди сүйлөдү. Балакай, капа болбо, эртең экөөбүз ошко барабыз. Алар менен өлбөгөн жерде калышам. Бул жеткен зулумчулдук, адилетсиздик, деди оң колун серпип сүйлөп. Апамда ошентип айланайын, антпесең баланын көңүлү чөгүп, шагы сынып калат дегендей башын ийкеп турду. Көпкө дейре үчөөбүз тең бири-бирибиз менен урушкандай кабактарыбыз салыңкы отурдук. Акматагай кетеринде мага кайрат айтып, эртең менен келем, жолго дап даяр болуп тур, мүмкүн ошондон ары Артекке жөнөп каларсың деп, калп жеринен болсо да көңүлүмдү көтөрүп, үйүнө кетти. Караңгыда айвандагы сөрүдө апам экөөбүз көпкө мостой отурдук. Мен апамды аяп карасам, ал мага боор ачып, оор үшкүрүп, ичиндеги ызасын билдиргиси келбей, өзүнчө күбүрөнүп коет. Бечара апам мени алыстагы Артекке барып, эл жер көрүп, Москваны аралап ойноп күлсүн деп, баардык күч аракетин жумшады. Абаларымдын каршылыгын жеңип, келиндеринин наразы болуп күңкүлдөшкөнүнө кулак салбай, үйүнүн көркүн ачкан атактуу килемин кыйбай турса да, базарга барып сатып, азаматтык кылбады беле. Чын эле апамдын ошол алп эмгеги, ар намысы үчүн болгон күрөшү, менин бир айдан бери уйку безип, асман менен жердин ортосунда кыялымда канат байлап, көкөлө учуп жүргөн асыл тилегим таш талкан болдубу? Көп өтпөй жумуштарынан абамдар, жеңимдер кайтып келише баштады. Апам бүгүн бул кабарды булардын эч кимисине угузбайлы. Мүмкүн балам эртеге ак жолу ачылып, Кудайым өзү колдоп, алыс сапарга тартып каларсың деп, мага акыл айтып, кулагыма койду. Ошон үчүн келгендердин эч бирөөсү шек санабай, керели кечке чарчап, эстен танган немелер аны муну сурап отурбай эс алып уктоого камынышты. Кыжалаттык жүрөгүмдүн сары суусун алган ошол кайгылуу түнү төшөгүмдө ароонап, бери оонап, уктай албай жатканымда, эмне себептен апам бечара бул түнү суук кабарды азырынча үйдөгүлөрдөн жашырып жаткан себебин билгим келди. Эгерде апам директор агайдын кабарын окуянын кызуу учурунда ортого салып, лап этип айтып койсо, агаларымдын, жеңелеримдин баары нааразы болушуп, ушул Артек дегендин айынан көзгө басар табарик килемден айрылдык, аны сатпай эле коелу десем, өзүңүз болбой койдуңуз, мына эми Артек да жок, килем да жок деп апама да жеме айтыларын, эң аягында баарына өзүм күнөөлүү болорумду түшүндүм. Эртеге ошко барганымда мен жордонун ак жолу ачылып, кимдир бирөөлөр мага ырайым кылып, ак эткенден так эткен Артекке жөнөп кетсем экен деп, тагдырдан жалынып жалбарып суранып жатып, катуу уйкунун эркине алдырып жатып да, о Кудай, менин тилегимдин оңунан чыгышына жардам бере көр деген асыл сезим бүт денемди бийлеп жатты. Эрте сойгонсом абаларым, жеңелерим күн чыкпай өз жумуштарына кетиптер. Апам менин жаңы кийимдеримди кийгизип, тойго барчудай жасап жаткан учурда Акмат агайда жетип келди. Ал менин жасаган кебетемди көрүп, боору ачыгандай башын чайкап, кейип сүйлөдү. Балаңызды кийинтем деп, килемиңизди да саттыңыз эле. Ай балам, аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы? Деди апам ооруган жерин бирөө басып алгандай кейип кепчеп. Мындай болорун билсемчи. Үмүтүңүздү үзбөй туруңуз. Бүгүн чоңдорго кирип түшүндүрөм, суранам. Деди агай менин да апамдын да көңүлүн көтөрүп, оозуңа май айланайын. Деди апам аябай кубанганын билдирип. Килемге деле күйүп жаткан жерим жок. Баламдын шагы сынып, эл алдында жер карап, ошону ойлосом жаным ачышат.
Апамдын беримине ыраазы болуп эреркеп, көзүмө чала учук жаш алдым окшойт. Апам көз жашымды көйнөгүнүн жең учу менен сүртүп, ыйлаба айланайын, апаң барда жер каратпайм, деп өзүнө сыга кучактап, бооруна кысты. Директор агай шаштырып, түнү бою апам кокус жөнөп калсаң деп даярдаган түйүнчөгүмдү көтөрүп машина тосуга чыктык. Апам айланайын деп, улам эки бетимден үргүлүп кагылып жыттагылап, аягында өзү да чыдай албай жашып кетти. Апамдын көз жашын көрүп менин кыялыма чындап эле Артекке барат экенмин деген кубанычтуу балалык ой келип, көзүмө көп нерселер элестеп кеткендей болду. Жолго чыгаар замат машина чыгып, биз ошту көздөй зымырадык. Машинаны зарыгып күтпөдүк. Иш оңунан чыкты деп ичимден кубанып, айланага көңүлдүү көз жиберип, шайдоот бара жатам. 1 сааттай мезгилде Ошко да жетип бардык. Жаңы шаардын көчөлөрү менен агай мени ээрчитип отуруп, эскилиги жеткен бир катар имараттын алдына бир аз токтоду. Анан менин оң колумдан бекем кармап, ошол имаратка чечкиндүү кадам шилтеп кирди. Бир кирген бөлмөдө 3-4 адам кезек күткөндөр отурдук. 1 сааттай жалдырап күттүк. Акыры биздин кезек келди. Төрдө көз айнекчен, өңү сүрдүү, 30-35 жаш курактагы ак куба чырайлуу аял отуруптур. Биз кирсек ал башын көтөрүп койгон жок. Алдындагы бир кагазды үңүлүп отуруптур. Агайдан мен качып кетчүдөй оң колумдан кармап, эшиктин жанында тике карап турду. 2 мүнөттөй мезгил өткөндөн кийин тиги аял башын эрингендей көтөрүп, бизди суз карап, анан отургула дегендей белги берди. Агай отургандан кийин сөзүн толкундап баштады. Реже, кече телефон чалган менмин. Артекке барбай калган баламына ала келдим. Өзүңүз жардам бербесеңиз иш кыйын. 2 айдан бери өпкөсү көп, Артекке барам деп эдигип жүрсө, мунун ордуна башка бирөөнү жиберип коюптур. Бул жеткен адилетсиздик, деди агай эң аягында. Тигил аялдын жүзүнөн бизди колдоп, боор ачыган ырайымды байкаганым жок. Ал мелтиреген кебетесин бузбай, жай укту да, анан эмне кылсам дегендей ар ойлонуп, бер ойлонуп туруп, аны бирөө кыстап жаткандай кара телефонун көтөрүп, бир аз оң кулагында тыңшап турду да, ал тараптан үнү кылганда, кумсарып турган аял жаркылдаган түргө келип, эпилдеп жагынган үн менен тиги бизге белгисиз кишинин ден соолугун сурап, анан бир нерсеге куп ыраазы болгондой чалкалап, шыңкылдап каткырып жатты. Бул аял тиги чоң менен ушундай тең туш катары сүйлөйт экен. Мунун сөзү өтө токшойт деп ичимден кубанып да калдым. Алардын алым сабак азилдери бүткөндөн кийин бул аял мен жөнүндө түшүндүрүп кирди. Тигил жак бирдемелерди айтып жатты. Мен көзүмдү аялдан албай карап турдум. Аялдын өңү өзгөрүп, жүзүндө жайдары күлкү жоголо баштады. Ошондой деңизчи, түшүнүктүү. Баары түшүнүктүү, деп башын ийкеп, өзүнүн макулдугун толук билдирип жатты. Анан трубканы ордуна коюп, агайга ачуулуу үн менен кайрылды. Өзүңүз баланы учурунда алып келбей, кайра күнөөнү башкага артканыңыз кандай? Орун бош туруп, башка бирөөнү жиберип коюптур. Эч нерсе кыла албайм, деп сөз бүттү дегендей бизди карады. Эжеке, анын баары калп, бул бала таптаяр болуп, кабарды гана күтүп, мен күн сайын райондон сурап турбадымбы? Адамды бекер жеринен күйгүзүшпөсүн, деп кызууланып ордунан тура калды. Тиги аял калып күлдү да, отуруңуз, деп буйрук берип сүйлөдү. Агай шашып, кечиресиз деп ордуна отурду. Жолдош директор, начар сурагансыз. Иш өткөндөн кийин айыпты башка бирөөлөргө жүктөп, деди тиги аял колундагы саатын улам карап. Эжеке, калыстык жок экен, деди директор агай тартынбай. Ушул бечара колхозчунун баласынын энеси 30 жылдан бери сактаган сеп килемин сатып, уулуна кийим алып, балам Артекке барат эле деп элге жарыя кылып жүрсө, деп агай да толкундап, сөзүнүн аягын таппай калды. Тиги аял да ордунан тура калып, килем дейсиңби? Килем жөнүндө сөз кылгандай бул жер Ош базар эмес. Сөзүңүздү ойлоп сүйлөңүз, деди столду ручкасы менен тыкылдатып. Мен тиги аялдын өкүм түрүн көргөндө өзүмдү кармана албай, ичиме толгон ызама чыдабай, көз жашымды сүртүп, ыйлаган бойдон сыртка жүгүрдүм. Шаарды аралап, эч кимди карабай жүгүрүп баратам, ыйлап баратам. Сыягы агай алыстан артымдан кубалап жаткандай көрүндү. Токто деген корккон үнүн кулагым чалганын билем. Менин токтоюн деген оюм жок. Ошол мезгилде токтото турган ал күч да жоктой сезилди. Заманам тарып, бул дүйнө капкараңгы болгондой башым оогон жакка жүгүрүп бараттым. Көчөдөгүлөрдүн баары менин артымдан карашып, бул бир нерсе урдаган балаго деп ойлоду окшойт. Бир убакта чоң кара бакты аралап жүгүрүп бараттым. Андан кесип өтүп, күрпүлдөп чамынып жаткан чоң дарыяга туш келдим да,
боюмду уруп жибере албай аргасыздан туруп калдым. Ак буура жаныбардын ташкыны кирип, төөдөй таштарды тебелей агызып кирип турган учур экен. Анын боюнда көк чөптү туланга көмкөрөмдөн жатып, көз жашым менен көкүрөктөгү ызамды төктүм. Артымдан агай күйүгүп, тердеп кургап келип, менин ыйлап жатканымды көрүп, жаныма отура кетти. Мен дагы башымды көтөргөнүм жок, агай да унчуккан жок. Көңүлүмдү көтөрүп, акыл насаатты айткан жок. Башымда чылымын тартып, көк түтүндү булатып, бул турмуштун татаалдыгын ойлоп отурду эйм. Мени сооротпогон себеби ичиндеги муңзарын ый менен сыртка чыгарып, бөксөртүп алсын деп ойлосо керек. Мен эми элдин бетин кантип караймын, уялбай жер үстүндө басып жүрөм. Килемин саттырып, артекке барып келген бала дешип, тең туштарым кадам сайын какшыкташса, эмне деп жооп берем? Жообум жок. Эки бетим тултук болот. Акбуранын боюнда 2 саатча ыйлап жаттым. Агай да унчукпай чылым тартып отура берди. Күн түшүп, шаар, бактын арасы салкын тарта баштады. Ичимден агайга өзгөчө ыраазы болдум. Бечара агай мен үчүн убара болуп, көрүнгөндөн жеме укту, жаман көрүндү, убактысын кетирип, менин артымдан салпактап ээрчип жүрөт. Агай менин ызам тараганда гана чачымдан сылап, "Тур бала, эски шаарга барып, ширин коон жейли" деп мээримди сүйлөдү. Мен каяша кылбай ордумдан турдум. Агай кирели кечке ээрчитип жүрүп, Ош шаарын көрсөттү. Атактуу коон базарына алып барды. Тандап чертип, чоң коон алды. Бирок мен коонун даамын сезгеним жок. Жутканым тамагымда токтоп, кайсы бетим менен эми үйгө барам деп ойлосом, жаныма атышат. Агай да менин абалымды түшүнгөндөй күлүмсүрөп, мындай акыл айтты: "Бала, башың жаш. Артекке барбай калуу бул турмуштун башталышы. Алдыңда дагы канча артектер турат. Анын баарын көрөрсүң эсен болсоң", деди табышмактуу сүйлөп. Ошентип бала кездеги дагы бир эңсеген тилегим аткарылбай, көкүрөктө моң, жүрөктө так калтырды. Ким билет, эңсеген тилектердин баары ордунан чыгып, аткарыла берсе, турмуш кызыксыз болуп, пенделик өмүр көңүлсүз болчудай. Тескерисинче, аткарылбай калган тилектер адамды кайра чыйралтып, инсандык мүнөзүн курчутуп, алды жакка умтулуп, адилеттик, калыстык үчүн күрөшүүгө бел байлатып шык берет экен. Чыгарманын аягы 1980-85 жылдар.